Воловой экинчи аттуу гилас. Мына өзүн көтөрө албай ийилип аткан учур. Ушканга чейин дагы 1,5 ай убакыт бар. Воловой экинчиге жакын тигилген чаңдаштыруучу. Воловой 3-чү гилас. Мынакей канчалык тийгөнүнү көрүп турасыздар. Өтө жакшы тийгөн. Демек, Воловой 2-ни дагы чаңдаштыруучу катары Воловой 3-чүгө койсо болот. Мынакей өтө жакшы тийгөн. Баштан аяк ушундай. Воловой 2-чи мөмөсү шар формасында болот. Сабагы бир аз эле кыскараак болот мынакей. Бышуу мөөнөтү Воловой 3 менен бирдей аралыкта бышат. Жумшагыраак болот, шар формада болот. Кара кочкул түстө болот. Воловойдон айырмасы жок. Болгону алыс жерге дегистикасы бир аз жумшагыраак, алыс жерге жете албайт. Ошон үчүн муну базарда арзаныраак алат. Ички базарларга жарай турган гилас. Өзүн өзү чаңдаштырат. Бир чоң гиластан 500 килограммга чейин мөмө алса болот.